Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de özünün bergen жақшылықтары туралы айтат. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Eğer Allah Taala sizlerge bergen жақшылықтарды eseptep көрсөңөр, eseptöөгө аракет кылсаңар дагы анын чегине жете албайсыңар дейт. Bizde көп жақшылықтар бар, Allah берген. Ошол жақшылықтар тууралуу ой жүгүртүү келип калган кичинекей кыйынчылыкты жоюп жиберүүгө себеп болуп калат да. Эми жалаң эле жакшылыкта эле жыргап эле жашап калсак, анда бул дүйнө менен бейиштин айырмасы болбой калат да. Бейиштеги рахат, бейиштеги кыйынчылыктын жоктугун сезиш үчүн бул дүйнөдө кичине кыйынчылык эмне экендигин да билип туруш керек. Ошол үчүн Аллах Таала адам баласына кичине бир мөөнөт убакыт берген. Бул дагы Аллахтын жакшылыгы. Канчалаган наристелер дүйнөгө келип эле бул жер жүзүндө бир күндө жашай албай акыретке сапар тартат. Алар тууралуу хадисте келген. Жаш балдар бейиште болот депчи. Анан ошол кезде балагатка бойго жетелекте дүйнөдөн өтүп кеткен жаш балдардын бардыгы имандуу ата-эненин балдары булар бейишке барышат. Аларга эч кандай суроо жооп болбойт да. Ошодон өтүп кеткендер, шариатта ошо 12 жаштан өткөн биз ушулар бизге эми жашаганга жараша жакшы жашаш керек, түбөлүктүү рахатка жете турган кылып, болбосом акыбал оор болот. Ошол үчүн Аллах Таала бизге берген мөөнөттү туура пайдаланууну үйрөнүшүбүз керек. Хасан Басри рахматуллахи алейхи айтат: адам баласы сен убакыттан куралгансың, убакытың кетсе сенин жарымың кетти деп эсептей бергин деп. Күн сайын бираздан мөөнөтүбүз өтүп баратат. Күн сайын кадам-кадам кабырга акыретке жакындап баратабыз. Амалларыбыздын жыйынтыгы жакшы болсо жакшы сыйлык, жаман болсо жаман жаза бериле турган күнгө жакындап атабыз. Ошол күнгө жеткенге чейин бизге берилген жакшылыктар менен Аллахны таап алуу үчүн убакытты туура пайдаланыш керек экен. Адам баласы убактысын туура пайдаланыш үчүн акылдуу адам убактысын 4кө бөлүп коюш керек. Ар бирибиз ошол жерде жашап аткан момун мусулман, акыл эстүү, шарият ага өкүм жүктөгөн, мукаллаф деп коет. Ошондой адамдар убактыбызды 4кө бөлсөк, ошо 4 бөлүктө биз ийгиликтин үстүндө бара беребиз. Бөлүштүрбөсөк эмне болот? Бөлүштүрбөсөк убактыбыз каяка кетип атканын байкабай, мына бүгүнкү күндө бүгүн болду, ушунчанчы болуп калды, жума болуп калды, же бир ай болду, бир жыл болду, мынчанчы жыл болуп калды деп байкабай калып атпайбызбы? Күндөр өтүп кетип атат. Ошондой болбош үчүн адам баласы убактысын 4кө бөлүш керек экен. Биринчиси саатун юнаджи фиха раббаху. Күнүмдүк жашооңуздан бир убакытты белгилеңиз, ошол убакытта улуу Раббиңиз менен сырдашыңыз. Аллахка кайрылып дуа кылыңыз ошол убакытта. Күнөөлөргө тобо кылып, мындан ары жашообузга керектелүү үчүн нерселерди Алладан сурап, Аллах Таала менен сырдаша турган убакыт белгилеп алыш керек. Экинчиси саатун южахиду фиха нафсаху. Дагы бир убакыт белгиленсин, ал убакытта сиз өзүңүзгө мээнет кылыңыз. Өзүңүздөгү жаман акылакты кетирип, жакшы акылактарды үйрөнгөнгө аракет кыла турган дагы мөөнөт болуш керек. Жакшы кулк мүнөзгө ниет кылып отура берсе эле адам бир күн оңолуп калбайт да. Ал жакшы кулк мүнөздү алып келиш үчүн аракет кылыш керек. Сабыр кылганды үйрөнүш керек, шүгүр кылганды үйрөнүш керек. Мына ошол үйрөнө турган убактыңызды белгилеп бөлүп алыңыз дейт. Андан кийинки үчүнчү нерсе саатун ятафаккару фиха лиибадати раббихи. Бир убакыт болсун, ал убакытта сиз Раббиңизге ибадат кылууга пикир кылыңыз. Адам баласы шындай болот, көзүнө көрүнүп турган жакшылыктарга кызыга берет дагы, көзүбүзгө көрүнө элек, бирок акыйкат болгон жакшылыкка анча кызыкпайбыз. Мисалы үчүн, унааңыздын, үйүңүздүн, дагы башка ушу жашоого керектүү нерсенин бардыгы эң жакшы болсо, эң сапаттуу болсо деп талап кылабыз да. А бирок түбөлүктүү бир рахатка жеткире турган амалдардын деңгээлине анча маани бербейбиз. Намаз боло берет. Муну окусаң деле боло берет экен, мындай кылсаң деле боло берет экен менен калып кеткенбиз. Андан кийинки төртүнчү нерсе саатун яхлу фиха ли нафсихи лиқадай хажатихи. Өзүңүздүн зарылчылыктарыңызды бүтүрүш үчүн бир аз убакыт бөлүп коюш керек. Демек, ушул 24 саат убактыңызды ушул 4 бөлүккө бөлүп пайдалана турган болсок, ушул жашоо, ушул өмүр эртең бир кубанычка себеп болот да. Кайсыл амалга убактыңызды бөлүш керек экенин байкабасаңыз, анда өмүр өтө берет. Бул жакшылыктар бизден кете берет. Адамга берилген жакшылыктардын бириси ушул убакыт, ушундай жакшылык, бул аны кайра алганга мүмкүнчүлүк жок да. Бир эле жолу да. Акындардын бириси айткан экен, жашоо өзү бул бир эле күн, ошол дагы мына бүгүн деп. Бүгүнкү күн жашообуз, эртеңки күн насыя, ал билбейбиз эмне болгон. Кечеги күн тарых болду, өтүп кетти. Ошого бүгүнкү күндү кантип пайдаланабыз дегенде уламалар ушул 4 негизди айтып берген экен. Демек, биринчи убактыбызды Раббибизге
кайрылып, Раббибиз менен ибадат кылып, ага сырдаша турган убакыт. Экинчиси өзүбүздү оңдогонго мөөнөт убакыт бөлүү. Үчүнчүсү болсо Аллах Таалага болгон ибадаттарыбыздын деңгээлин жогорулатканга, Аллага жага турган амалдарды күчөткөндүн ой пикиринде болууга убакыт бөлөбүз. Төртүнчүсү болсо адам баласы өзүнүн эми дүйнөдө жашап атканыбыздан кийин зарылчылыктар, хажаттар болот. Ошолорду бүтүргөнгө мөөнөт убактыбызды бөлөт экенбиз.